Кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу тарыхты жаратты. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу бокс боюнча медалга ээ болду. Финалдык беттеште абдан оор чабуулда Абдумалик Холоков аттуу өзбек мушкерине жеңилип, күмүш медалына ээ болду. Буга чейин бир дагы кыргыз боксеру финалга дагы, жарым финалга дагы жеткен эмес. Финалга чыгуу жолунда кыргыздын жебеси биринчи беттешинде кубалык күчтүү мушкерди Сайдал Хортаны жеңип, андан соң жарым финалга чыгуу үчүн таймашта дүйнөлүк чемпион акшылык Джамал Харвейди жеңди. Финалга чыгуу үчүн ал болгариялык Хавьер Ибаньести жеңди. Мунарбектин жеке тренери Бегенас Султанбаевди жалпы кыргыз олимпиадалык курама командасына кошпой, ал Парижге барбай калды. Финалдуу беттеште Мунарбектин секунданты өзбек машыктыруучу Акмал Хасанов башка тарапка өтүп кетип, өзбек мушкер Абдумалик Холоковдун бурчунда турду. Тренери да жок, секунданты да жок калган Мунарбек баары бир укмуш жыйынтыкты көрсөттү. Андан тышкары башка командаларга караганда Мунарбекти диетолог, психолог, массажист аттуу адистер коштогон жок. Ага карабастан финалга чейин жетип, Мунарбек Сейитбек уулу өзбек мушкерине тең чабуул көрсөтүп, кыргыз спортунун чыныгы тарыхын жаратты.